айылы 90% ушул кол өнөрчүлүк менен эмгектенип атат да. Анын ичинде ушул көбүнчө жыгаччылык менен боз үйдүн жыгачтарын, андан тышкары ушул боз үйдүн жабдыктарын, кийиз, кооздуктарын, андан тышкары чий, өрмөк, кыскасын айтканда ушул кол өнөрчүлүк менен ушул эмне жасала турган болсо ошонун баарын жасашат. Статистика боюнча ушул bir жылдын ичинде bir 200-300 чейинки боз үйлөр даярдалып чыгат бияктан. Бүгүнкү күндө дагы ушул тапта мына азыр 100дөн ашык боз үйгө заказдар бар ушул айылда, Кызыл Тоо айылында. Бул жерден ушул жана айта кеттим 90% баары тең бир жабдыкты жасай бербейт. Бул айыл бири-бири менен эри шарттар иштешет. Мисалы бири жыгач жасаса, бири кийизин жасайт. Дагы бирөө чийин согот. Толук иштеген үй бүлөлөр дагы бар, баягы толугу менен жасагандар. Чет өлкөлөргө чыга турган болсо, ошонун тиешелүү документтерин даярдап беребиз, бир топ жеңилдиктерин карап беребиз. Чынын айтканда, бул жерден бир топ баягы биз айыл өкмөтү аркылуу дагы тиги жардамдар болуп турат. Otuz yıl oldu boz yıkarmak жүргөнүмө. Бул айыл жалпы эле бир 70-80% боз йыгармайт болуш керек, кармайт да эми. Ошо менен оокат кылабыз. Бизди көрүп балдар үйрөндү, балдар жасап атат. Биздин боз үйлөрүбүз Кудайга шүгүр өтүп атат, чет өлкөгө кетип атат. Кыргыздын боз үйлери дүйнө жүзүнө кетип атпайбы. Боз үйдүн жасашы деле оңой эмес да. Бүтүр ушундай жумуш кол менен бүттүр ушундай. Bir жылдан бери 10 боз үй жасайбыз, бир 10 боз. Көбүнчө ошо айтат да, мамам кичинекейден курак турачу, тайнемдер ушундай шырдак шырыганда жардам берип жүрмөшүп, ошондо эле отуруп алып кызыкчумун. Кийин биякта көбүнчө эле шырдак болгондуктан боз үй менен алектенгендиктен үйрөндүм. Азыр балдарым жанымда, шаарга барып иштейм дебей эле бул жерден, ошо шаардан тапкан акчаны бул жерден деле тапса болот экен. Көңүлүм ток болот балдарым жанымда жүргөнүнө. Баттан иштесе баттан болот. Канча заказ келсе иштей беребиз. Мисалы үчүн ортоңку тогологу 3 күндө жөрмөлсө, 3 күндө шырылат экен да байым. Карап көрсөм. Анан бир 15 күн бир үйдүн шырдагына бир ай кетсе дагы жакшы эле. Үйдө отуруп жумуш боло берет.